Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары, амансыздарбы, жакшы жатасыздарбы? Биз бул жакта Талас жамааты Меккеде умра кылып жатабыз. Бүгүн ушул Мекке шаарынын ичиндеги белгилүү бир өрөндөргө, Арафат тоосуна, Сабыр үңкүрүнө, Хира үңкүрүнө, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшкөн үңкүргө жана ошол сыяктуу Муздалифа, Мина өрөндөрүнө зыяратка чыгып жатабыз. Кудай буйруса, ошол жактардан да сиздерге тартып маалымат бермекчибиз. Бул жерде водительге караңыздар, кыргыздын ак калпагын кийгизип койдук. Сиздерге Assalamu alaikum. Салам Талас. Salam Talaz. Машалла. Кыргызчадагы үйрөтүп сиздерге салам. Салам айттырдык туугандар. Фасоль жакшы эле. Кудай буйруса, аяна чейин көрүңүздөр. Мен фасоль жебейм де. Биз буйруса сиздерге бардык өрөндөрдү тартып көргөзөбүз. Мынакей Дарифат Таксыр, Абдукадыр Шейх. Ооба, YouTubeга чыгат. Амандан чыгып кетсе. Кандай Данияр Таксыр, жакшысызбы? Мунсур Шейх. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Алып байка кандайсыз? Апалар кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биздин ажы башчыбыз Усман Дамла кандайсыз? Кандай болуп атат? Зыяраттар кабыл болсун. Жамаат кандай жүрүп атат? Алхамдулилlah. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, кадырлуу бир туугандар, кандайсыздар, жакшыбы? Машалла, жамаатыбыз абдан сонун, жүздөрү нур, жүрөктөрүндө кубаныч, абдан жакшы болуп жатат. Аябай жакшы экен, жамаатталардын баардыгы ыраазы болуп атат, машалла. Аябай сүйүнүп атабыз. Сиздер да келиңиздер, Алла Таала сиздерди алып келген болсун. Алла Таала сиздерди дагы ушул жерге ыйык жерге ибадат кылууну насип эткен болсун. Жамаатыбыз абдан кубанды, абдан жакшы. Жамаат итааты аябай баш ийиз, аябай жакшы. Жамаатка абдан ыраазымын. Жамаат жөнүндө айтып баштасам көздөн жаш чыгат. Жамаатты ушунчалык жакшы көрөм Алла үчүн. Абдан жакшы жамаат. Бул жамаатты кыямат күнүнө чейин унутпай турган жамаат болду. Субханалла. Алла 15-inde жамаат да алып келем деп атат. Ошо боюнча да маалымат берип коесуз. Машалла, эми ошол Алла насип кылат. Алла насип кылса, Кудай мырза бекем ниет болуп атат. 15-февралга жамаат топтоп жатабыз. Азыр бир 30 адам болуп калды. 20-50 адамдын ордун алып 50 адамга, ошо 50 адам ниет кылганбыз. Кудай буйруса, барам дегендер Сайфул Ажикеге жазылып, катталып келсеңиздер болот. Ошондой эле андан кийинки рейс Орозодо. Кудай буйруса, Орозонун акыркы 15 күнү бул жакта болгонго ниет кылабыз. Алла Таала жеңил кылсын, кабыл кылсын. Келиңиздер. Тарыхында бул биринчи жамаат болду, машалла. 31-чи. Мындай канча жамаат болсо, бул жамаатка бүт соо кете берет да. Амин, амин. Насип кылыш биринчи жамаатка. Машалла, машалла. Башыбыз себеп болуп, машалла. Машалла, Алла разы болсун, Алла. Биринчи жамаат дегенди мурун бергендер туура түшүнсүн да. Таластын өзүнөн эле 31 адам болуп, жамаат түрүндө биринчи жамаатта. Буга чейин 10-15тен башка жактагы аралашып бергендер болушу мүмкүн, бирок именно Таластын өзүнөн 31 адам болуп, бир жамаат ушул келдик. Тарыхты карасак биринчи жолу экен. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Туугандар, биз Сабыр тоосуна келдик. Сабыр тоосун баарыбыз жакшы билебиз. Абу Бакр радиаллаху анху менен пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага душмандардан качкан кезде ушул жерге келип жашынган. Бул боюнча дагы таржымакалар айтылат буюрса. Дагы бул Сабыр үңкүрү бар. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын меккеликтер кысканда пайгамбарыбыз Меккеден качып чыгышка мажбур болгон эле да. Меккеликтер эмне кылышкан? Алар машвара кылышып, меккеликтер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүнү чечкен эле да. Ошол түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ордуна пайгамбарыбыз Али радиаллаху анхуну жаткырып түндө ошол жерден чыгып кеткен эле. Ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Абу Бакр радиаллаху анху шерик болуп чыккан. Экөөсү качып келип ушул жер Сабыр тоосуна, Сабыр үңкүрүнө кирген эле да. Азыр мүмкүн болсо Кудай биз аны жанына барганда көрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дин жеткирүүдө бүткүл ааламга рахмат болуп келсе дагы, бирок эң көп кыйынчылыкты пайгамбарыбыз көргөн, урматтуу мусулмандар. Ошол жерде сага карап турган нерселерден сиз менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр радиаллаху анху
Караңыздар, Абу Бакр радиаллаху анху бул пайгамбарыбыз менен дайым ар учурда пайгамбарды эмне каалап турганын Абу Бакр радиаллаху анху билип турганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгып барат, Абу Бакрге келди. Абу Бакр кээ тарыхтарда келет. Абу Бакр радиаллаху анху эшиктин оозуна күтүп турган болчу дейт да. Эшиктин оозуна күтүп турган болчу депчи. Караңыздар, пайгамбарыбыз эмне кылайын деп турган, эмне пикирде жүргөн бүт баарын Абу Бакр радиаллаху анху ушунчалык билген да. Ушул жерге келишип, бул жер мындай кичине ылдыйраак киргенде ылдыйраак болот бул жерчи. Ылдыйраак болот. Ушул жерге чейин дин душмандар издеп келишти да. Издеп келип үңкүрдүн оозуна келип турат. Абу Бакр радиаллаху анхуну карап турат, буттар көрүнүп турат дин душмандан. Абу Бакр радиаллаху анху ыйлап атат. Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбарыбыз айтат. Абу Бакр сен коркпогун депчи. Алланын элчиси мен өзүм жаным үчүн корккон жокмун, мен бирок сиз үчүн ыйлап атам мен депчи. Караңыз, ушундай жерге келди, бутуп турат да. Алла субханаху ва таала дин душмандарынан сактап койгон эле. Ал жерде көп окуя бар, мисалы жөргөмүш келип туруп желе тартып кеткен эле, жана башка окуялар бар караңыздар. Эми караңыздар, ошол жерге келди дагы дин душмандарын бирөөсү мынтип зара кылды дагы, база алып кетип калды. Пайгамбарыбыз айтты, көрдүңүзбү, булар көргөн жок деди да. Алла субханаху ва таала көзүнө пара тартып койгон эле. Алла ошону сактап койгон эле. Ошол жердеги Алла субханаху ва таала аят түшүргөн. Ошол жердеги аяттын мааниси кандай? Айтты, жан, сен эч качан капа болбогун. Алла биз менен биргеликте деди. Устаздар ушун тафсир бергенде айтат, урматтуу мусулман биртагандар, караңыздар, Муса алейхиссалам качан деңизге такалганда коом айтты, биз такалдык, эми кармалабыз дегенде айтты, сен кайгырбагыла, Алла мен менен биргеликте деп айтты Муса алейхиссаламчы. Ал эми бул жерде болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Алла биз менен биргеликте депчи. Анткени бул үммөт пайгамбар менен мээнетте, иште шериктеш эле. Ошон үчүн Алланын жардамы дагы пайгамбарга канчалык түшсө үммөткө да түшүп турган эле дейт да. Ошон үчүн урматтуу мусулман биртагандар, ушул жерден сиз менен биз туура үлгү алып, пайгамбарыбызга Абу Бакр радиаллаху анхуга окшоп эргешкенге ниет кылып кайтышыбыз керек да. Абу Бакр радиаллаху анхуга окшоп эргешкенге пайгамбарыбыз ошондогудай сүйгөнгөчү. Ошондой кадамына кадам эргешип жүрүп Абу Бакр радиаллаху анху эң биринчи орунга чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис мазмунунда айтат, Абу Бакр радиаллаху анхунун иманын бир жакка топтосоңор, бир таразаны бир жагына койсоңор, бардык сахаба, бардык адамдар иманын бир жакка койсоңор, Абу Бакрдын иманына жетпейт дейт да. Сиз менен биздин пайгамбарыбыз койгон эргешүү сүйүү Абу Бакр радиаллаху анхунун сүйүүсүндө, эргешүүсүнүн деңгээлинде болсун. Алла таала ошондой мүмкүнчүлүк берсин бардыгыбызга. Азыр Кудайым буйрса шашпай зыярат кылабыз иншалла. Калганда кийин ошол жерде айта беребиз. Дагыдай кылып күрмөтүп турам. Жакшынака кылса эле барганда бир ыңгайлаштыра болсок. Бул жака курулуш жүрүп аткан экен. Ошого байланыштуу азыр киргизбейт экен туугандар. Келечекте мына ушундай болуп, проектин бул жерге түшүрүп койгон экен. Ушундай деңгээлде чыкканга жеңил кылып, ушундай курулуш жүргүзүп жатат экен. Кудай буйрса, кийинки келгенибизде ушул сабыр үңкүрүнө жетүү, баардык шарттарын жеңил кылып жатышкан экен. Алла ыраазы болсун. Тилекке каршы бүгүн бул сабыр тоосуна чыга албадык.